Биринчиден баарды жараткан улуу Алла Таалага мактоолор болсун. Ысык Көл облусунун Каракол шаарында Курманайт намазы каладагы мечиттерде окулду. Дин өкүлдөрүнүн баяндамалары менен куттуктоолор айтылып, айт күнү мусулмандар бири-бирине зыярат кылып, жылуу маанай тартуулоосу маанилүү экени белгиленди. Улуу күндүн урматына курмандык чалынып, мал эти шаардагы аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө, жардамга муктаж жарандарга жана карыларга таратылып берилүүдө. Белгилей кетсек, мусулмандардын эң чоң майрамы Курманайт орозо аяктагандан кийин 70 күндөн кийин болот. Ай календарына ылайык жыл сайын 10 күн айырма менен белгиленет. Курманайт майрамы 3 күн бою майрамдалат. Мына бүгүн жалпы жер бетиндеги дин исламдагы мусулмандардын Курманайт күнү. Бардык мусулмандарды Курманайт менен куттуктап кетем. Жер үстүндө тынччылык, эл ичинде аманчылык болсун, токчулук болсун, молчулук болсун. Өзүбүздүн динибизди, салтыбызды, тилибизди сактаган жакшынакай эл бололу. Албетте бул исламдагы эң чоң орду бар майрамдардын бири. Ошол курбанчылык чалуу, мындай айтканда, Алла Таала ошол кимдин мүмкүнчүлүгү болсо, зекет кимге парз боло турган болсо, жана ошол курбанчылык сою мезгилинде акчасы бар болгон болсо, ошол адам курбанчылык союш шариятта милдет болуп эсептелет. Бардык мусулмандарга бул бири-бирине сүйүнүч, бири-бирине кубанч тартылай турган күндөр болуп эсептелет.